Биз өткөн темада кыймылдардын түрлөрүн өттүк. Бир калыптагы жана бир калыптагы эмес. Бүгүн ошол кыймылдардын убактысын жана жолун эсептөөгө карата маселе иштеп көрөлү. Темабыз ошол кыймылдардын жолун жана убактысын эсептөө. Эмесе биз бүгүнкү темабызда эки коёнду карап көрөлү. Мына эки коён турат. Ошол эки коён чуркап келатышып, бири бирин көздөй чуркап келатышып, сүзүшүп алышты. Демек сүзүшүп алып, бири биринен коркуп кетип, кайра артты көздөй качышты. Демек бул убакытта 5 секунда өткөндөн кийин ушул эки коёндун ортосундагы аралык канча болот деп сурап атат. Бизге коёндун ылдамдыктары белгилүү. Берилди. V1'imiz барабар 10 метр секундда болчу. Биринчи коёнубуздун ылдамдыгы. Биз кызылга коюп алалычы, бизге жакшыраак көрүнүш үчүн. Демек, V1'imiz бул V1 коёнубуз. Ал эми бул болсо V2 коёндун ылдамдыктары. Демек, V1'imiz 10 метр секундда, 10 метр бөлүнгөн секундда, ал эми V2'биз болсо 15 метр секундда. Эми бизге эмнени тапкыла деп атат? Ошо 5 убактысы ортосундагы 5 секундда, демек ошонун ортосундагы аралыкты эсти тапкыла деп атат. Анда биз ылдамдыктын формуласын пайдаланабыз. V барабар S бөлүнгөн T. Демек, мындан биз S'ти таба турган болсок, S барабар V көбөйтүлгөн T. Демек, мында биринчи коёндун ылдамдыгы S1 деп коелу. S1 V1 деп коелу. Экинчи коёндун ылдамдыгын S2 барабар V2 көбөйтүлгөн T болсун дейли. Демек, анда биз жалпы ылдамдыкты таба турган болсок, S барабар S1 кошулган S2 болот. Демек, анда биз ордуна кое турган болсок, анда S барабар биз бобу маанисин коебуз. Бобу маанилерин ордуна коебуз. Демек, анда V1 T кошулган V2 кошулган барабар. Демек, мында T окшош болгондуктан T'ны кашанын сыртына чыгарсак, V1 кошулган V2 болот. Анда эми маселени бизге берилиши белгилүү, ордуна коюп чыгарабыз. Анда T'быз 5 секундда болчу. Мынакей T'быз 5 секундда. 5 секундда кашанын ичин ачабыз. Биринчи коёндун ылдамдыгы 10 метр секундда болчу. 10 метр секундда кошулган экинчи коёнубуздуку 15 болчу. 15 метр секундда. Демек, анда неме жаза турган болсок, 5 секундда көбөйтүлгөн экөөнү коссок 25 метр секундда болот. Демек, анда барабар 125 метр болду. Демек, 5 секундда өткөнчө коёндордун ортосундагы аралык 125 метр секундда болду. Жогу 125 метр секундда. Эми биз экинчи маселебизди карап көрөлү. Экинчи маселеде дагы жол эрежесин бузган машине жол эрежесин бузуп алып качып жөнөдү. Аны гаинин машинеси 500 метр өткөндөн кийин, ортосундагы аралык 500 метр өткөндөн кийин көрүп калып, кубалап жөнөдү. Демек, анда
берилишин жазып көрөлү. Бизге берилиши белгилүү. Бул машиненин ылдамдыгын V1 деп койсок, муну V2 деп коелу. V2 ылдамдыктары. Демек анда V1ибиз барабар 108 километр/саат болчу. Ылдамдыгы V2биз болсо 144 километр/саат болчу. Демек Гаинин машинесинин ылдамдыгы чоңураак болчу. Анда бизден эс барабар 500 метр өткөндөн кийин кубалап жөнөгөн. Демек бизден сурап атат, ошол убактысын жана канчалык аралыктан кийин кубалап жетет деп сурап атат бизде. Анда биз азыр чыгарып көрөлү. Анда биз чыгарылышын карап көрөлү. Демек биз чыгарыш үчүн биринчи километр/саатты метр/секундага айландырып алышыбыз керек. Километр/саатты биз метр/секундага айландырабыз. Айландырып көрөлү биринчи. 108 километр/саатты метр/секундага айландырыш үчүн 108 1 километрде 1000 метр бар, 1000ге көбөйтүп 1 саатта 3600 секунда бар, бөлөбүз. Ошондо биздики 30 метр/секунда болду. Ал эми Гаинин машинесинин немеси 144 километр/саат болчу. Демек аны биз айландырабыз. 144 көбөйтүлгөн 1000, 1 километрде 1000 метр бар, бөлөбүз 3600 секундага. Демек барабар бул 40 метр/секунда болду. Биз айландырып алдык. Эми биз маселени чыгарууга аракет кылып көрөлү. Демек дагы эле ылдамдыктын формуласын пайдаланабыз. V барабар S бөлүнгөн T. Демек бизде бул жерден T'ны таап алабыз. T барабар S бөлүнгөн V. Демек бул жерден биз жалпы ылдамдыкты таап алалы. Экөөнүн багыты бирдей. Демек жалпы ылдамдыкты таап алсак, V барабар V2 минус V1 болот. Демек Гаинин машинесинин ылдамдыгы чоңураак. Эми ордуна коебуз биз. Анда T барабар S бөлүнгөн V2 минус V1. Демек бул жерден таап алабыз. Анда таба турган болсок, биздин S аралыгыбыз 500 метр. 500 метрди коебуз. 500 метр бөлүнгөн V2биз 40 метр/секунда. 40 метр/секунда минус 30 метр/секунда. V2биз 30 метр/секунда болду. Демек анда биздин убактыбыз 50 секунда болду. Демек Гаинин машинеси 50 секунда өткөндөн кийин кубалап жетет экен. Эми канча аралыкта болду? Эми аралыгын табалы. Анда S барабар Гаинин машинесиники V2 көбөйтүлгөн T. Демек анда V2биз 40 метр болчу, 40 метр/секунда болчу Гаинин машинесиники. Эми аны биз 50 секундага көбөйтөбүз. 50 секундага көбөйтсөк 2000 метр. Же болбосо бул 2 километр өткөндөн кийин Гаинин машинеси кубалап жетти. Демек жообу T барабар 50 секунда болду. Ал эми S барабар 2000 метр болду. Демек бүгүн балдар биз кыймылдын ылдамдыктарына маселе чыгардык.